болгондо айрыкча жумшак, баягы мочалкадан жана тряпкадан жасалган оюнчуктарды колдонбогонго аракет кылыш керек. Пластмассадан жасалган оюнчуктарды дайым обработка кылып туруш керек. Антисептик менен үйдө дагы оюнчуктарын обработка кылып, үйдө влажный уборка кылып, антисептик менен көп кармалган жерлерди сүртүп туруш керек деп ойлойм. Ар түрдүү дарыларды интернеттен окуп, бирөөлөрдөн угуп, балдарга бере бербеш керек. Себеби баланын организми өтө назик. Наоборот, ушул баланын тамагын убагында бериш керек. Мисал үчүн төрөлгөн бала болсо, ымыркай бала болсо, эне сүтү менен, жалаң гана эне сүтү менен багыш керек 6 айга чейин.